Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Бүгүн биз дагы да кара жүндөн носки жасаганды үйрөнөбүз. Носкилердин түрлөрү көп. Ошо биротоло бүт түрлөрүн көргөзүп чыгайын деп эметип атам. Азыр биз могу шаблонго ичине марля кылабыз. Эми мурунку видеолордо мен түшүндүргөм, шаблон кантип жасалат, эмнеден жасалат. Но болсо ламинат жана линолеумдун астына салат го утеплитель. Ошол биянда жылтырагын алып салып эле, ламинаттан шаблонду жасадык. Шаблонду жасадык. Бул бутубузду ченейбиз, кагазга чиебиз. Анан эки жагынан 2 сантиметр кошуп туруп, анан моундай кенейип калат, чоң болуп. Бул эми мен жүндү жукараак салсам кичирээк размер болот, 37-38. Калыраак салсам 40 размерге чейин ылайыктап атам. Азырынча билбейбиз кайсы размер кылабыз. Мен анан кийин ошо жазып атканда көрөмүн да. Так. Мынакей урматтуу айымдар. Бул бут ченедим. Мен жолдошумдун бутун ченедим. 41 размер, бияка 2 сантиметр коштум, мындай күрөң өңдүү кылдым. Ушинтип размериңерди ушинтип ченеп аласыздар. Кичинекей баланын буту болобу же чоң кишиники болобу, бутун биринчи бала эме өзүнүн бутун ченеп алабыз ручка менен эле кагазга. Анан бияны 2 сантиметр, бүт жагына 2 сантиметр же 2,5 сантиметр кошсоңуздар болот, 3 сантиметр кошсоңуздар болот. Андан кийин могу жүнүн эмесинен. Будан мурун мен дагы бир носки кылгам. Ошондо носкини кылгандан кийин ойлоп калдым да, 3 сантиметр деле кошпосом болмок экен деп, бирок азырынча мен ошо 2 сантиметр кошулган нерсени жасадым. Жүн алдым, мынакей жүн болсо кыргыз жүн, чарба жүн, мериносду аралаштырып салдым. Меринос кара жүндөн көбүрөөк, мериностон азыраак. Ошондо экесе, кара жүндөн экесе көбүрөөк кылдым, а мериностон ошо бир аз азыраак кылдым. Кошуп, экөөнү эметкенден кийин жүндүн сапаты жакшы болот. Моундай каталкалар бар, мынакей. Ушу каталкалар менен ментип эметет. Көбүнчө мен мо жагын колдоном носкиге. Таманына, учтарына детский носочек жасаганда, детский жана пинеточкалар жасаганда ошо учун эметем. Моундай керек негизи. Бул валик кес коет. Эркектерге айтсаңыздар жасап берет. Таза болбосо столерге алып барып. Бул деле валик. Бул болсо носкинин ичине салып туруп, мындайына эметип, мында колдонобуз. Анан көргөзөм. Бунун биягы узундугу 20 сантиметр болду. Бул жагы болсо 13 сантиметр болду. Узундугу болсо так 33 сантиметр болду. Бизге линейка кереги жок. Түшүнүктүү, бул жолу сиздерге кандай эме болгонун бүт түшүндүрүп атам. Эми болсо дагы марля керек. Марляны ичинен марля салабыз, жүнүнүн ичинен марля салабыз. Самын керек, мочалка керек, тараза керек. Ушундай вот скотч, бумажный скотч менен кирелейсиздер, башка скотч болбойт. Бумажный скотч. Ошо кандай килеленсе ошону менен деги өтпөйт. Ошо мына шаблон мага көп жетет да. Эми марляларды биз алабыз. Марляны алып туруп, анан суулайбыз. Жаныбызга суулап коебуз. Антип менткенче ал муздап калат. Мен ызгыра суулап коем. Азыр раскладка кылып антип менткенче ал муздап калат. Эми муну мындай суулап алып, крахмалын кетирип, негизи кара жүн ашырсаңыздар деле болот. Мен марляны болжолдоп кезип аламын. Эч проблемасын кылбай эле болжолдоп эле мындай ашыр эле чыгарабыз. Көбүнчө ошо носочек жагына жетсин. Бияна жетпей калса эч нерсе болбойт. Так.
ызык сууга салганда бул марлянын крахмалы кетет. Бирок кара жүн тешет да, тешип кирип марляны. Кээ бир эмелер жеп коет эле көргөзбөй. Марляны полный жеп алат ичине киргизип. Агрессивный деп коет да, кара жүндү негизи кылкандуу да. Кылы агрессивный шерсть деп коет. Ошо бир кеби аны чыгарабыз. Мынакей марляны салдык. Марляны салып, эми раскладка кылып беребиз. Же башында полный марляны салып алса болот. Полный. Эч бир эме кылбай. Так. Азыр мен кайчыны карайын. Жаңы эле коюп койгом, анан эметип калыптырмын да. Наркы жака алып кетиптирмин. Марляны мына жеринен кыркабыз. Мына кошулган жерлерди кыркып алабыз. Анткени кайрыганга абдан кыйналып калабыз да. Анан носкинин ичи бөлтөк-сөлтөк болуп калат. Мен бат-бат кыймылдайын. Анткени эфирный убакыт көп коротпой. Кыркып алдым. Бул мынтип көтөргөндө, муну арт жака мындай киргизебиз. Бул жакты да артка жака киргизебиз. И бул жакты да артка киргизип коебуз. Марляны самындап койсо жабышып калат раскладкага. Самындап. Азыр полный марлячканы салып алалы, анан жүндү раскладка кылып беребиз. Самындап койсоңуздар жылбайт ордунан. Крейленип калат да самын менен. Мынакей. Бул жака кайрыйбыз. Бул жака да кайрыйбыз. Бияктарын баарын түздөйбүз. Эч жери бөлтөк-сөлтөк болбош керек. Бөлтөк-сөлтөк болуп эметип калса, носкинин ичинен өйкөйт да. Азыр билинбейт. А бирок кийгенден кийин өйкөйт. Ошон үчүн түп-түз кылып баарын билебиз. Биз эме кийели деп ошону носкини аябай жашынакай болсун, ушундай болуп кийели деп максат менен жазып атабыз да, ошон үчүн мынакей. Так. Бул марляны да сулап алабыз. Сулаш керек, анткени азыр да жабыштырабыз. Так. Ротулу самындабасак деле болот. Анан түздөп коюп коебуз, жабышып калат. Түздөйбүз марляны. Эч бир бөлтөк-сөлтөк эчтемге кылбайбыз. Бүт жагын түздөп алабыз. Чойсо кенен эле жашынакай болот. Бүт жака жетет. Мынакей. Мында көрүнүшү ушундай болгону менен андан кийин эменин ичинен кийизге кирип кеткенден кийин ушулай аябай сонун, бутка да жагымдуу, сонун нерсе болот. Марля медицинский, мен аптекадан сатып алам. Аптекадан сатып алып эле бизде арзан марля колдонсок, кенен колдонсок болот. Россияда марля кымбатыраак экен, анан
кээ бир жерлерде табылбай да калат деп айтышат да. Анан кийин бизде өзүбүздөн марля чыккандан кийин бизге арзан эле түшөт. Марлядан көп нерсени жасаса болот. Шапкалар деле жасайт, челмейлер деле жасайт. Бүт көп нерселерди жасайт. Мынакей. Бүт бияка эметип алабыз. Бияка пленка салып коем мен. Анан кийин марляга жабышпай эметпесин. Так, мына көрүңүздөрбү, марляга жабышып калыптыр. Так, деп түздөп коебуз. Пленканы салып алыш керек. Азыр мен да биягын акырын көтөрөйүн. Марляга деле ушинтип пленка салып коебуз. Анан мындайынан кайрап алабыз. Мынакей. Мондай мына жерде воздух болсо мынтип чыгарып алыш керек. Ичинде воздух болсо, аба кирсе, эметип мындай ойноп калат да раскладка. Так. Болсо бул жагындагы пакет менен мынтип жабабыз. Бул носкинин өзүнчө беттүгү. Жумшак, жакшынакай болот. Ичинде марля салса, жакшынакай бутка жагымдуу, жакшы болот. Эми мындайынан оодарабыз. Пленочканы азыр бияка коюп турабыз. Так. Көрүңүздөрбү, бүт жабышып, пленканын ортосуна эметсе, бүт сонун болуп жабышат. Эми бул марлялардын баарын оңдойбуз. Бул таманын эчтемкеси өйкөбүш керек. Так, лишний учтарын кезип эле коюш керек. Бөлтөк-сөлтөк кылбай, бутту өйкөтпөй. Кечке бутуң менен жүрсөң, анан кийин ичинде бирденке өйкө берсе, бут ооруйт. Ошон үчүн жагымсыз эменин баарын кесип салабыз. Мынакей. Бул таман. Марляны деле мындай караңыздар. Эринбей түздөп мен самындадым. Эми буларды да самындайын. Марля көрүңүздөрбү мына. Колго да илинбейт, мына аз эле. Ошо марляны азыр түздөйбүз. Бирок ошонун дагы эмеси аябай пайдасы бар да. Ушулардын да пайдасы бар. Аз болсо дагы. Так, пяточкасына коебуз. Биягына коебуз. Бүт жагын түздөйбүз. Таманына. Мынтип бияка чойсо, чоюлат. Бүт түздөп алыш керек. Марля мына буралып калды. Ошо буралган жерден түздөсө, кенен жетет, мына түздөлүп келатат. Буралган, бөлтөк-сөлтөк болгондордун баардыгын алабыз. Мындайынан. Мынтип. Бияка жеткиребиз. Жетип эле калды. Таманына. Салып эле түздө берсе, марля кенен жетет. Так. Биянан көрөбүз. И бияны жеткиребиз. Мынакей. Марля полный жетти. Бул жагына да мынтип чоюп коебуз. Бияны да чоюп коебуз. Жуундан кийин баардыгын жашынап калып да жеп коет, өзүнө киргизип. Бирок ушул кичинекей марля кадыресе жүндү сонун болуп жумшак кылып кармайт. Ичинен дагы бутка дагы жагымдуу болуп. Так, түздөйбүз. Мындайынан чоебуз. Узунан чоюлуп калыптыр. Азыр мен кайра ордуна келтирип коем. Самындаганда кирип кетти. Бир
жерине жабышып. Мынакей. Ушул да убакыт алат, бирок сиздер эринбеңиздер. Ушунду кезип алыш керек. Мындай общий чоң эме менен неметпеңиздер да, анда складка болуп, буттарды үйкөп, өзүнчө бир эме болуп кетет. Андай кириштирип бири-бирине самын менен жабыштырып койсо, кичинекей болот. Мына могу жерде мындай оролуп калыптыр. Аны түздөш керек. Мына түздөп, бияка мына кайрып коебуз. Биягында да кайрып коебуз. Бут жагынан мынтип кайрып коебуз. Мынакей. Эми болсо, эчекелер биз азыр жүн салабыз. Жүндү алып, жүндү мен кардачустон 3 рет тытып алам. Жүн туткучтан тытып алам. Арасына карайбыз и мынтип бат салып беребиз. Астан чымчып эле жүндүн үстүнө коюп эметиш керек да. Ак марлясы көрүнбөш керек. Таманы бизде калыңыраак болуш керек. Мынакей кара жүн, козунун жүнү. Ак жүнгө аралаштырып койгом. Өзүнчө башкача материал болот экен. Эмеси да, носкиси да сонун болуп жакшы кирди аябай. Мен жана бир пробник жасадым. Күндүз съемка кылбай эле көрөйүнчү, кандай болот деп жасап бир парасын азыр кургатып атам. Мага жакты. Меринос менен кара жүндү аралаштырса, алдан сонун болот экен. Шуну эксперимент катары кылдым. Сиздер көрүңүздөр. Марляны ичинен салгандан кийин биягынан бир эле слой кылабыз. Жүндү мурунку мастер-класстарда жүндү, анан кийин марляны, анан кайра жүндү салганбыз. Бул мастер-класста марля, жүн. Таманына болжолдоп аябай карап эме кылабыз. Таманын биз калыңыраак кылабыз берки жака караганда. Мага кээде айтышат, таманын калың кыл, анткени баягы резина өтөк, керзовый өтөктөрдүн ичине кийилет. Кээде мындай ботастар болот кышка. Чоңураак размер алып эле, анан ушундай носки менен эле кенен жылуу жүрө беребиз деп айтышкандан кийин мен таманына калың кылып салып эмет берем. Бүт учет кылабыз. Мынакей бияка салдык. Мынакей. Мынтип жасайбыз. Жүндү тытып үзүп алып, мына чымчып үзүп алыш керек. Кара жүн, ак жүн менен кара жүндү көбүрөөк кылдым, ак жүндү. Кара жүндү 2 эсе көбүрөөк кылдым, ак жүнү ошо азыраак. Арасында мындай эмесин жакшы берет да. Кара жүн жакшы кирет, ак жүн болсо жумшактыкты берет экен, жумшак болот экен. Анан кара жүн менен ак жүндү аралаштырып койсо, өзүнчө бир башкача жакшы да кирди да, эч бир жыртык да болгон жок. Тегиз жакшынакай болуп кирди. Мен азыр кургатканга ийип койдум, суусу саргысын деп. Мынакей. Клеенка кийип, бутума чейнеп, анан кийин барып илип койдум. 39 размер болду. Мен өзүм 37 экенмин. Тиги эме болсо 39 болду. Носки.
мынакей минтип колубуз менен ченеп көрөбүз. Эжекелер, айымдар, урматтуу айымдар, минтип көрөбүз деп. Бизге сезилет да, аялдын колуна сезилет. Оң колу менен сол колунун эмеси. Мен бир эме окугамда, валенка жасаганда орустар ошондо аялдарды эме кылган экен. Ушу валенканын жүнүнө раскладкага аялдарды гана алчу экен. Аялдын гана колу ошону сезет экен да, калыңбы же жукабы. Биз өзүбүздө ушундай эме бар экен да. Анан жүндү да кандай басыш керек? Эркектер сезбейт экен. Биз болсо жана башында мынтип жука эметкенде жүндү илегенде, биз жана кичинекей баланын денесин сүргөндөй кылып сүр десем, мен жана окуучуларым айтат да, ооба ошондой аябай ошо сезип колубуз менен анан акырын сүрөбүз деп. Анан айтам, 5-6 жаштагы баланын жашындагы денесин кандай сүрөсүңөр? Ошондой күч менен неме сүргүлө. Экинчи убалка кылышып айтам. Анан 3-чү убалкада болгондо айтам, болду. Эме айдап кел, байлап кел деген возрастка жеткен баладай кылып, бирке жоңго чапканга да жарайт го. Вот, чапкылагыла, катуу баскыла десем. Анан айтышат ушу аялдын негизи колунда эме бар да. Билет да аял кантип басыш керек. Кайсы баланы кандай кылып немеш керек, ошо жүндү да ушундой убалка кылып атканда. Так, мынтип басабыз. Эми бунун баары мындай күч менен бас, тиндей күч менен бас деп унутуп коебуз. Ошон үчүн үйрөтүп атканда айтамыз эле. Бүт колунда память бар. Билет кол, кантип кайерге кандай басыш керек экен. Так, акырын сеточканы акырын алабыз. Дагы эми клеенкаларды бул жагына жабабыз. Мындайынан жабып, бул жагына да жабып, эмелер, клеенкалар жабышып калат. Эми мындайынан одарабыз. Мынакей одардык. Бияктагы клеенкалардын баарын акырын алабыз. Так. Буну болсо, мына жерде да клеенка бар, муну да алабыз. Мынакей алдык. Бердеги марлечканы бияка бөлтөк кылбай түздүктү бияка эметебиз да, анан эми бул жактагы жүндү бул жакка кайрыйбыз. Тиги жагынан көп чойбоңуздар. Акырын кайрып коюңуздар. Анткени тиги жагынан бияка жүндү көбүрөөк чоюп салсак, нар жагы жукарып калат таман-уч. Ошон үчүн мына бирди кайрыдык. Так, мына калтырабыз. Мына алдык. Мына көрдүңүздөрбү? Жүн чала жуулган. Ошон үчүн бираз мүмкүн кири чыгып калышы мүмкүн. Кара жүндүн, ак жүн болсо таза жуулган. Ак жүндү мен 2 рет жуугам. Биринчи муздак сууга 1 каустический сода кошуп. Биринчи абдан жакшынакай кылып туруп сууга чылап туруп жууп алгам. Анан каустический соданы кошуп 1 күн коюп, бир 14-15 саатка аз эле каустический сода кошком. Анан кийин жуугандан кийин кайра кургатып, кургагандан кийин каптарга салып коюп, анан өзүмө керек маалда бир күндүн ызыгында баардыгын казанга ызык сууга айына кошуп туруп ак жүндү жууп салгам. Бир сыра бышырып салдым да, негизи жүн бышыш керек. Эмеси дагы убалкасы да анан эмелери жакшы болот. Анан кайра чыгарып эле чайкап муздак суу таза чайкап айнасын кетирип туруп кургатып койгом.
Ошо менен менде жүн запастап турат. Ак жүн, мериноз жүн запас болуп турат. Арасынан анча мынча сиздерге жакпаган жүн болуп калса, анын баардыгын алып салабыз. Мынакей акырындап чымчып салабыз. Мен ашыгы менен 70 грамм бөлүп койгом. Ашып калат деп дагы ашпай калабы деп дагы билбейсиң да ошончо. Эми чокой кылсаңыздар ашпайт, кийин жетет. Анан чокой жок, чокой кылбайм, жөн эле жука носки кылам десеңиздер, анда ашып калышы мүмкүн. Аки бүт карайбыз. Өзгөчө баш жагына эметиш керек, анан жанагы согончогуна, пяткасына эметиш керек. Аки ушинтип жүндү тетип атканда баягы кара жүн менен ак жүндү аралаштырып эле тетип бересиң. 3 рет теткандан кийин аралашып эле калат. Бирок кээде бывает эмеси, бир жеринде мериноз көбүрөөк, бир жеринде кара жүн көбүрөөк. Ага эми көп биз көңүл бурбайбыз. Анткени конечный результаты абдан сонун болот. Мынакей салдык. Эми бул жана мына агарган жерин көрүп атасыздарбы? Биринчи ошо жерди салып алабыз. Бүт жышнакка кылып салып алабыз. Мынакей. Мынакей. Так. Мындай катуу кереги жок, бөлтөк-сөлтөктөрдү алып салабыз. Мынакей. Агарган жерине чымчып жүндү бат салайын. Убакыт да кетирбей. Өзүңүздөр көргөндөй мынтип баардыгын эметебиз. Бири-бирине тийгизип, алагизди кандай кылсаңыздар, ошондой эле алагизди апаларыбыз ушинтип эле колдору менен ченеп, чымчып. Мен тайнем өзү негизи жүн менен иштеп, мен тайнем жанында өскөм да, чоңоюп. Каникул убагында барып, далай алагиз шырдактарды чийге салып анан тепкилегенбиз да. Ошо эсимде бар. Азыркы жүндү көрсөм эле ошо тайнемди эстейм. Тайнемдин ызык чайы, саморго кайнаткан, бышырган каттамасы, айтып берген жомоктору, жасап берген курчактары, апалар, чоң апалар, ушунун баардыгы эсте калат экен, сонун болуп. Анан ошо алтын балалык деген ошол экен да. Борсокту сары майга борсок бышырып берчи. Мен барганда сүйүнүп, мени келди деп. Эрмектеп экөөбүз сонун нерселер жасачык. Так. Суу муздап эле калыптыр, колго жагымдуу болуп. Ызык суу менен билегенге болбойт азыр. Ар бир жүн өзү менен өзү жашап калат. Кирип кетсе. Эми укпайт да, эмне кылсаң да тилди укпайт. Ошон үчүн сиздер көрүңүздөр. Суунун температурасы да туура болуш керек. Бул носки ичинде марля салынат. Биз носкини жүн, марля, жүн болуп жасаганбыз. Андан кийин таманына марля, сыртына жиптен салганбыз, шерсть. Ак жүндөн да жасаганбыз, кара жүндөн да жасаганбыз. Эми бул бүгүн ушундай носки жасайбыз.
ичинен марля болот. Бул киргенде өзүнүн кереги жок жүн кылдары негизи өзүнчө бөлүнүп чыгып кетет. Анан аябай саксайып калса, эркектердин жана лезвиялар барбы, ошо менен кырып койсо, жашнака болуп, жүндүн да өңү да жашнака болуп калат, көрүнүшү да жашнака болуп калат. Ошон үчүн ошону да колдонуңуздар. Жана валенка кылганда, валенканы негизи жана газовый горелка менен күзүп салат экен. Щетка менен сүрүп коюп, биз андай кылбайбыз. Анткени жука эле горелка менен күзүппүз, аны эме менен эле, лезвие менен эле кетирип койсо болот. Кээде менин колум бошобойт аны деле кылганга. Мындай эле кийип алышат. Кыш келди, декабрь болуп калды. Кар жаап, күн суук болуп, дал ушул носкилердин өзүнүн сезону болуп калды. Мынакей, биягын биз мындайынан жабабыз. Кайра биягын да мынтип жабабыз. Пленкаларды бул жагына да жабабыз. Пленкаларды жабыш керек, анткени жүндөр азыр бири-бирине жабышып калса, анан бөлө албайсың. Акырын мындайынан оодарабыз. Бул 3D шаблон болгондон кийин биз оодарабыз. Мынакей биягында да марля бар. Согунчогундагы пакетти алып коебуз. Так, бул жагын дагы мынтип оодарабыз. Мынакей, оодарабыз. Марля чыккасын абайлаңыздар. Биз анткени марля чыккасын бияка орогонбуз ич жагына. Ошон үчүн сиздер абайлаңыздар. Так, согунчогундагы эмесин алып коебуз. Так, эми могу жагын мынтип оройбуз. Бул жагын мындайынан ороп алабыз. Мынакей. Баардыгы биринчи ушундай носкилерди көргөндө эң эле биринчи суроо бергени жыртылабы деп. Эми жыртылбаган эчтемке жок. Мен баарына жооп берем да. Берки носкилерди магазинден сатып алган носкилерди канча кийесиздер? Эч ким 15 жыл кийбейт да. 2 жыл деле жыргатып кийбейбиз, туурабы? Жылыга носки алабыз. Анан ушу жүндөн колго жасаган носкиге биз анан 15 жыл кийин же 10 жыл же 2 жыл кийин деп ойлобош керекпиз. Бир сезонго жетиш керек. Эми чечпей күнүгө кийсеңиздер, бат эле жыртылат. Жыртылбаган эмне жок. Бирок ушундайды жасаганды үйрөнүп алсаңыздар, бир адамга 3 пара жасап коюп койсоңуздар, деги бир качан жыртылганын да билбей каласыздар. Анан такай эле бир носкини кие берсеңиздер, анда жыртылат, жыртылбай койбойт. Жыртылат, бир сезонго жетет. Бир сезонго өртөлүп аргы жерде жаткан жүндөн носки жасап алсаңыздар, эмне арман бар, жасаш керек. Ыргытпаш керек жүндөрдү. Арманда жок, кийебиз анан кийин. Мындай носкини кийип алсаңыздар, эме кара жүндөн билбейм, эме кийсе болот. Үйдүн ичи мустак азыр, бүт жерде эле полдор мустак. Бизде эми жер үйдө жашап аткандан кийин этаж үйлөргө мен жооп бере албайм. Этаж үйдө бизде мустак эле. Анан конокко барганда да мен сумкама салып алам. Домашний тапочка болобу, чешка болобу, мындай носки болобу, мен уже жүрбөймүн. Ушундайды киемин. Анан баргандайын кызыгат. Кээде ишенесиздерби, сен дагы жасап аласың деген тема башталат. Койчу, сен дагы жасап аласың, берчи мага дегендейчи. Ошондой мен көп подаркага беремин ушундай носкилерди. Мода токуганда носки токуп эжелериме, сиңдилериме, бир туугандарыма домашний тапочкаларды жасап, былтыр аябай тараттым, баарына тараттым. Эми көрүшсүн да, биринчи
биринчи мындай подарить этип койсоң, анан мындай домашний тапочкага көнүп калган киши алгысы эле келе берет, мындай кийгиси келе берет. Анан ошон үчүн мен ойлойм. Анан былтыр болсо тараттым баарына көрүңүздөр депчи. Кийиңиздер деп. Анан бир туугандарыңыздарга бересиз да, үй-бүлөгө, бала чакага деги эле жазап бересиз. Ошон үчүн үйрөнүңүздөр, жазаңыздар. Подаркага көтөрүп алып барсаңыздар. Аябай сыйлуу конок болосуздар. Так. Ичине марлечка салып койсоңуздар, бул жумшак болот. Марля негизи эме берет. Жумшактыкты берет. Анан апапак жакшы жүндөн жибекти аралаштырып, анан жуп-жука кылса болот. Аябай жука кылса болот. Эми алар жибек да кымбат, аны табышы да кыйын. Негизи менин сабактарымдын баардыгы ушу айылда жашаган эжекелерге, анан ушул жүндөн ар кайсы жерде ыргытпай, үй-бүлөбүздү сактап, жанагы резина бир кактагы бут кийимдерди, носкилерди кийгизбей, боор оору, бөйрөк оору, жүрөк оору кылбай, жана муун оору кылбай, бала чакабызды кичке кезинен баштап ушуну закаливать этип, өзүбүздүн мисалы кыргызды кыргыз кылган бул жүн, кылымдан кылымга бизди ушул мезгилге чейин сактап келген бул жүн. Боз ийип, тоонун арасында жашап, ушу баягы кички балдар деле 7 айлык баланы төрөлгөндө жүнгө уруп туруп, анан кийин ошентип багып алчу экен. Анан ал жанагы медицина жок кезинде эле тоонун арасында. Ушунун баардыгын биз сактап калыш керекпиз. Балдарыбызды жылуу кармап, балдарыбызга ден соолугуна пайда алып келе турган нерсени кийиш керекпиз. Эми август айында күндү суугу бүтпөй эле. Ошондо эле бүт даярдап ызык сууга уксус кошуп, носкилердин баарын кайнатып койсо күбө да тийбейт. Сакталат, бекем да болот. Эч эметеңиздер. Жакшылап чайкап койсо эле болду, кислота кетип калат. Зато могу жүндү да бышык кылат. Көрүнүшү да жакшы болот. Сакталат да жакшы. Эми буну тиги күбө жегенче карап отурмак белек, кийебиз да. Улам кийип, улам эметип, жыртылган нерсени кайра жамап, анан кийин жамаганга уже жарабай калганда алып барып туруп алма бакка алманын түбүнө көмүп коюш керек. Бул деген абдан сонун удобрение. Курт кумурска өзүнүн жумушун кылып туруп, 1-2 жылдын ичинде таппай каласыздар. Өзүнүн эмесин эметип. Мына эко кийим деген, ушундай эко кийим деп өзүбүздүн ден соолугубузду сактап, бала чакабыздын ден соолугун сактап, башка өлкөлөрдүн экономикасын көтөрбөй, өзүбүздүн эмебизди жасаса болот. Мен эмки видеону тимеле сыйлуу конокко кие турган носкени жасап беремин. Кандай жасаш керек экен, кантип жука кылып. Андан мындай носкилерди жасагандан кийин берки носки кийгиңер келбейт. Мен сиздерге айтайын, азыр болсо мен узун кылып ак носкини жасагам. Аны болсо жолдошум кийип, өтүгүнө ченеси жаштакалып батып кетти. Анан мага айтты, мен ушуну кийип алайынчы деп. Анан мен мунун баарын энди үй-бүлөмө жазып атам да. Мастер-класс сиздерге көргөзүп, сүрөтүн тартып алып, видеосун. Анан кайра эле өзүмдүн үй-бүлөмө таратам. Бала чакама, неберелериме. Анан мына жолдошум кийип алды. Бул деген үй-бүлө деген бир чоң оценка берет да. Үй-бүлө деген билет. Айтат, бир жери жакпаса, жакса мактайт, жакпаса шырылдайт. Мына жериң мындай экен, мына жериң мындай экен деп туруп, анан кийин сүйүнүп, кийип, эметсе аял кишиге эмне жетет. Ушул эле да биз үй-бүлө үчүн. Үй-бүлөбүз оорубаса, үй-бүлөбүз жакшынакай болуп, өзүн жакшынакай алып жүрсө, не жетсин ушуга. Ошон үчүн эжекелер жазаңыздар. Мынакей, бунун баардыгын
эмесин салып алдык, жүнүн салып алдык. Эми мындай капкара кылбай буга азыр пряжа кошобуз. Пряжаны кошуп анан илейбиз. Жүн артып калды. Бирок мен таманына да калыңдап эметем. Азыр оодарганда таманына жетет, мен ушул жерге бир слой дагы салып коем. Азыр болсо мынакей. Эми азыр жип салганын үйрөтөм сиздерге. Андан кийин кантип муну илеш керек, ошону үйрөтөм. Окей, мен жипти алдым. Жипти алып, эми болсо экөөнү кошом. Кара жип менен боз жипти. Экөөнү кошуп, андан кийин бул жакка кое беребиз. Так, ылдый жакка таштап коеюн, мешать этпесин. Мындай кылып салып мынтип алабыз. Мен өткөндө эмне жипти, кара жипти көрдүм, жазап. Меринос жүнгө аябай сонун кирди. Ошон үчүн азыр мен эч бир коркпой, бири-бирине мындай тийгизип, анан мынтип оодарып тийгизип алам. Так. Мынакей. Бул жагына да ошондой кылабыз. Өткөндө коркуп аттым элем, кирейби, кирбейби деп. Жок, сонун кирди. Жашнакай болуп киргенден кийин анан эми бир аз ушинтип ашырып, бияка ашырган себебим нар жагына оодарабыз. Оодарганда бул жашнакай болуп сүрөтү бир болуп калат да. Так, мынакей самындаш керек. Жип дагы сууга тоюп, жабышып, самыны менен жүнгө жабышып калыш керек. Ушинтип. Мынакей. Мындай жабып, коюлу. Акырын абайлап, самындап. Мынакей бир сыра жабыштырып алдык. Көп клеенканы мындай оодарып алайын. Акырын алабыз, мындай оодарабыз. Акырын алабыз, мынтип оодарабыз. Сиздерге көрүнүп атабы? Так, bunun баарын пакеттерди алабыз. Так, бул таман. Таманына биз жип салбайбыз. Таманын биз калыңдайбыз азыр. Калың кылып таманын. Так, жүндөн калың кылып салабыз. Ошо сиздерге айттым элем го. Таманын биз дагы калыңдайбыз деп. Калың кылалы таманын. Анткени буга бул жагына нагрузка көбүрөөк келет. Так. Өзгөчө мына ортолорун. Менин жүнүм жакшы тытылган үчүн мен мындай эле кое берсем болот да, тегиз тытылды. Бул уже бири-бирине кирип эметип калды. Так, болду. Өтө калың кылбайбыз. Ушул деле аябай жакшы эле калың болот. Биягын дагы бирке пяточкасын ашырабыз. Кийин пяточкага нагрузка көп келет. Мынакей. Мынтип кылабыз. Мынакей.
көрсөтүүңүздөргө. Кол менен текшерип атам. Калыңдыгы жакшы эле болуп атат. Ушу жана мен айтып атам го, валенканы орустар валенканы жасап, анан кийин ошондо эркек киши жасаганда бир бутуна канча кеткен, калыңдыгын сезбейт экен, эркектин колу башкача болот экен. Биз деген негизи баягы баланы кармап, баланы жууп, анын колубузга көбүрөөк берилген экен да, биз мындай мерасын билебиз. Мен мына кол менен карап, кайсы жери жукарак, кайсы жери калыңыраак ошону сезем да. Анан мен ал чынбы чын эмеспи билбейм, бирок эркектин колу сезбейт деп ошо бир ютубтан көрдүм да, анан ошону туура көрүп атам негизичи. Анан ошондо раскладкага аялдарды отургузуп, увалкага катуу жана күч керек жагына эркектерди салчу экен да. Валенка чыгарган чоң фабрикалар болгон экен илгери. Ушу революция боло электи. Ошол жерден аялдарды ошо раскладкага отургузчу экен. Эң абдан керектүү бут кийим валенка болгон экен да. Кышында табылбас нерсе болгон экен. Анан биз болсо азыр носки кийебиз, жасап алып, сонун болуп, үй-бүлөбүздү да сүйүнүп, өзүбүз да сүйүнүп, варикоз ооруларга дагы абдан жакшы бул керектүү нерсе. Ким варикоз менен ооруса, буттары кийиңиздер ушундай нерсени. Варикоздон кутуласыздар, жыргап каласыздар. Бул реклама аркылуу айткан жокмун, действительно ошондой да. Мен өзүмдө варикоз башталып атканда, наркы жылдары уже бутумдай көк веналар чыгып, анан уюп, ооруп, буттарым сустаптырым. Анан мен эмне кылдым? Мен былтыр баягы маасынын ичинен жука кылып туруп, ушундай бир чокой жасап алдым. Анан кийин баягы минтип туруп иштейм да кечке. Анан кийин бир күнү карасам, бутум оорубай калды. Жатарда эле бутум сыздап эле, тиги балтырым да ооруп, таманым да ачышып, ушинтип бир кызыктай эмчи эле. Анан кийин байкасам, бутумдагы веналар жок болуп калыптыр. Анан ошо эмени туура койдум. Бул бут кийим эң керектүү. Носки, чокой, домашний тапочка, чешечка. Жука чешечка кылып алсаңыздар, анан жанагы ботасынын ичинен да кийсе болот. Ботасынын ичинен жука ак жүндөн кылып алыңыздар. Мейли бир айда бир жолу башка чешечка кийсеңиздер дагы, ошо бир айдан көбүрөөк кийесиздер. Эми мен мисалы айтып атам. Эми 5-6 мындай кичике чешечка жасап алып кие берсе болот да. Ушунун баары кылынат, колдон келе турган нерсе. Биз болсо аны колдонбойбуз. Чынында ушунча жүн өртөлөт, ыргытылат. Эч бир мындай иштелбейт. Анан кийин карасам, бөйрөк ооруу, өпкө ооруу. Эмне үчүн бүт эле синтетика кийебиз? Синтетика, носкилерибиз да синтетика. Кичике баланын буту деле жыттанып аткан, чоң кишинин деле буту жыттанып аткан. Бунун баардыгы бизге өзүбүздүн ден соолугубузга зыян алып келген бут кийимдерди кийгендин пайдасы. Мону кийсе, кимде бут оору болсо, бут оорудан айыгат. Эми бир жылда өзүңө бир 2 пара, 3 пара жасап алса болот да. Үй бүлөңүздөр менен август айында отуруп алып, алма бакка клеенканы салып алып, мындайдан түрүн жасап, 1 сааттын ичинде жасайсыздар, бир саат болбосо 2 сааттын ичинде жасайсыздар. Анан кийин илип баарын кургатып, казанга общий салып туруп эле уксустан аралаштырып, кайнатып, баарын чайкап туруп илип коюп койсоңуздар,
көбөдө тийбейт эметпейт. Мынакей декабрь айында, какта декабрь, октябрь, ноябрь, декабрь уже кийип калабыз да мындай. Мен мисалы жайым менен эле домашний тапочканы үйдөн кийем. Бутум ызыбайт деле, кычыштырбайт деле, сайбайт деле. Мына ийленип калды. Таманы ийленип калды. Эми муну клеенкасыз деле акырын мындай эмес болот, бирок мен сиздерге ашыр эле андан көрө клеенкасы менен эметтеңиздер. Мен түшүнүп атам, бул ийленип калды, а сиздер түшүнбөйсүздөр да. Ошон үчүн на всякий случай дегендей биягын клеенка салып коелу. Анан көнгөнчө, сиздердин колуңузда көнгөнчө. Эми болсо так, эми болсо менин оюмда буну мындай кылабыз. Буну туура мындайынан оодарабыз. Бул асты. Так. Мындай алабыз. Мындай оодарабыз. Таманын бүттүк, арт жагын бүттүк. Эми биягына жип салабыз. Эжекелер. Могу жагына жип салабыз. Бул мындай бутун жагы да. Так. Мен колум арчып албайм. Эми ошол жерге жип салабыз. Биякта чыгып калган жиптерди бияка эметебиз. Бияка кайрып коебуз. Мындай кылып кайрып коебуз. Мынакей. Бул жака чыгып калган жиптерди кайрып коебуз. Бул жакта мынакей учу жатыры. Жиптердин учу жатыры. Мен бияка жибин калың эле. Бул жагын чыгарбайбыз, анткени таманына кетип калат. Аны кереги жок бизге. Кооз кылып, мындай кылып аралаштырып, бул жагын ашырсаңыздар болот. Сүрөттүн ар жагынан анан бекем да болот. Мынакей. Экөө тең жүндөн ирилген турецкий жиптер. Эми Турцияга биздин эле мериностор барып, анан кайра бизге ушундай эле жүндү кайра 10 эсе 100 эсе кымбат кылып кайра бизге сатышат. Ошо биздин эле жүндөр. Кытайга деле биздин жүндөр кетет. Мериностор. Кайра бизге ушундай пряжа болуп келет. Биз анан кийин өзүбүз болсо жүндөрүбүздү өртөп, буттарыбыздын баарын балдарыбызды да урутуп, өзүбүз да уруп. Эми бул темага айтып берсек, мен жүрөгүм ыйлап жүрөт. Эмне үчүн биз өзүбүз ушундайдын баарын жазабайбыз деп. Жазап, бала чакабызды жаман нерседен сактап, буттарына пайдалуу нерселер жазап, башына дагы, үстүнө дагы, буттарына да бүт пайдалуу нерселер жазайлы. Жүн азыр, жип азыр сууга тоет. Бираз топтурсун, самын сууга тойсун. Анан кийин мынакей шашканын ичинде ушундай болот. Жылтырбай. Сиздер шашпаңыздар. Улам жасап алып, чарчасаңыздар барып чайдан ичип, коюп коюп. Мен негизи өзүм баягы съемка кылбаганда ушундай кылып берем. Жумушумду кылып, улам бир операциясын жасап коюп, кайра эметип, бул самын сууга тоет, мына эмелер, жүндөр. Анан кийин жашнакалып түзбөлөт. Кайра биз муну киргизебиз. Ушинтип эле иштей берем менчи. Үйдө жумушумду деле кылып берем. Анан келип телефон эмете берем. Анан кайра YouTube карайм. Анан ушинтип отуруп, кээде колум бош болсо коюп эртесүнү жазап,
эчтеке болбойт. Бир күн турсам кайра бышыгыраак болот. Бирок азыр биз съемка кылганга мен мындай кылып экен. Мына жүн келген сайын суусу да көбөйөт. Чыгып берет бuyakачы. Менин столумдун астына суу кетет. А сиздерги столго клеенка салып алып, андан кийин убалка кылыңыздар, ашык-башык суулар столдун астына меникиге кетет. А сиздер болсо бүт тазик коюп алып туруп, полотенце менен сүрүп жерге түшпөш керек да. Тегиде четиңиздин баары, иштеген жериң баары суу болсо, сиздин ден соолугуңузга да зыян, үйгө да зыян келет. Жүдөп кетесиздер. Ошон үчүн жаныңызга тазик, полотенчика, улам чыккан сууду сордуп өтөрүңүздөр. Жок, мен профессиональный иштеймин болду десем, мондай стол жасатып алыңыздар. Астына суу кетип берет. Емкость. Кимге кызык болсо сурасаңыздар, мен ушу столду дагы сүрөтүн тартып жөнөтөм сиздерге. Чакан иш жумуш кылса, бул стол сонун эле. Ушул столдун үстүнө эле мен панолорду дагы эметем, шарфтарды, көйнөктөрдү, чермейлерди. Мен өзүм жумушума жараша ушул столдун үстүнө эле бүт жаза берем. Домашний тапочка кылганга да сонун да, ушуну үстүнө сүрөсүң жашнап калып. Мынакей мен колум менен катуу баскан жокмун. Жана кичине баланын денесин сүргөндөй кылып сүрөм. Жаңы төрөлгөн баланын денесин кандай сүрсөк, ошондой акырын. Мен меткенмен акырын эме баспайм, нажимы жок кылам. Мынакей. Улам самындаган сайын жүн кир болсо, жүндүн эмеси чыгып берет. Столдун астына кетип берет анын баары теге. Мынакей бул кирип кетиптир. Менин сеточкам уже жабышып калыптыр. Могу сетка кирип кетиши мүмкүн да, мунун жыртыктары бар да. Синтетика болсо да бунун жыртыктары бар, ошон үчүн улам сүргөндө алып тургула. Ногу кылканы бар, кылы көбүрөөк бар, жүн ушундай болот. Уруп прям пробивать этип жүрөт да. Анткени мунун эмеси, танинасы ушундай микрон деп коет. Кантип булар микрон чейинейт билбейм, бирок мен мындай колго сезилет да. Баары бир калың. Белки мериноз жукараак болот. Калыңдыгы бул эми кара жүнгө караганда. Козунун эле жүнү болчу. Бирок мына уже кылдары чыгып, бияка эметип атат. Козунун жүнү болсо деле ушундай эмеси бар, сапаты бар. Мынакей суу чыгып атат, акырын ментип столдун астына кетип калат. Катуу баспаңыздар, жүн жылып кетет. Мен акырын эметем. Ушинтип эле ушала беребиз. Катуу баспайбыз, ушала беребиз. Катуу баспайбыз. Мен 70 грамм жүн алгам, бирок 70 граммдан артык калды. Атайлап жана бир аз жетпей калгандан кененирээк кылайынчы деп ойлоду элем. Бирок артып калды. Андан кийин ченеп көрөбүз. 70 граммдан 10 граммдан бир 60 граммдан кетти го дейм. 10 грамм калды. Андан кийин ченеп айтамын канча грамм калганын. Депчи. Ошо билиш керек. Эмне канча каяка кеткенин. Болжолдоп кыла бересиз мындай. Мындай кырларындагы мындай кылып. Ичинде марля бар, эжекелер ичинде марлясы али кире элек, ичинде жүн да кире элек. Ошон үчүн бул биз азыр үстүндө первичный увалка деп коет, ошо первичный увалка. Мына жактарын баарын тоголоктоп атам мынакей. Баарын тоголоктоп. Мына эме менен лучше сетка менен жасаш керек. Анткени мынтип жип колу илинип атат.
мен мындай бир сыра сеткасы жок көргөзсөм, негизи ушу сетканын ичинен эле ушинтип эметөриңиздер. Могу жакты массаж кылганда мындай 3 пальчеңгер мындай кетет. Анан могу жердеги эме менен кырын ошо эметесиздер да. Но большой палец анан алакан да, эми алакан менен мындай мынтип ошо кырын алаканыңыздарга сүрөсүздөр. Пальчеңиздерди эметпейсиздер, только алакан. Берде эми мына кырын эметип атканда бир гана алакан эле иштейт. Катуу баспайбыз, могу жактарда катуу баспайбыз. Болгону акырын эле ушинтип эметип беребиз. Могу жерде кошулган жерлер бар. А жерде өзгөчө ошол жерге көңүл буруш керек. Ошол жерге көңүл, аябай жакшы көңүл буруш керек. Ошол жерге нагрузка да көп келет. Мен жүндү берге көбүрөөк салып туруп, бири-бирине оролгонго аракет кылам. Ну, көбүрөөк андай көп эмес, мындай тылтыйып калбасын да жүн. Ашыгыраак бираз салам, анткени бут носкини ченегинде ушул жер үзүлүп суу кезинде носкини бутка кийебиз да, пакетти кийип алып туруп, анан буттан дагы ошо сүрүп чыгышы, киргени, чыкканы, носкинин эмесин баарын көрүш керек суу кезинде. Эжекелер, суу кезинде эле клеенканы кийип отуруп, бутка кийип туруп анан кийин эмес керек. Кандай кенен чыгат, кандай кенен кирет, ошол бойдон кургатыш керек. Анын могу жери кургап калса мындай ичке болуп, аныңа же бутуң кирбесе, же бутуң чыга албаса, анан кийин бул андай эме моменттер болуп калса, кайра суулап, анан кайра ошол жака чоюп кызылып калган жерин и ошол бойдон кургатып коюңуздар. Кээде болот, сонун эле бут кирет деп коесам, кирбей коет. Өткөндө меники ушундай болгон. Анда да жакшы, мен суу кезинде сонун экен, сонун болуп калды деп мен илип коеюнчу да, анан кайра эринбей пакет издеп таппай койгом да, кайра пакет издеп табып, бутумду салып кийип көрсөм, жакшы болду. Ошо кийип көргөнүм жакшы болду дедим өзүмө дагы. Мынакей эме кирип кетиптир. Көрдүңүздөрбү? Кирип кетиптир. Ошон үчүн буну абайлаңыздар. Кирип кетет, анткени бул жүн эме кылдары сайып салат. Мынакей уже көзгө көрүнүп эле кирип калды. Мен кара жүн менен мериносду аралаштыргам, анан дагы жүнүм күзүндө кыркылган жүндөр. Өзүм мал базарга барып, ошол жактан кырктырып, жүндү козу кыркып аткан жеринен тандап козуларды. Мурда кызыгып эле бүт жүндөрдүн баарын чогултуп келчимин да, анан тиги жерден жүндөн выбор болгондон кийин мен эмне кылам? Карап турам. Жашынакай козулардын немеси болсо, ургачы мал болсо, жашыраак койлор ургачы болсо, ошолордун дагы жүндөрүн акырын алам да, капка салып, анан ошол жерде турам. Жүн кырккан жерде. Анан өзүмө тандап алып келип, ишенесиздерби, бекер жүн. Ошону мен эле канча соода кылам. Ыргытылат жүндөр. Анан баары деген өзүмө керектин сорттоп алып келем үйгө. Үйгө алып келем дагы. Анан мынакей ушундай носкилерди кылам. Сиздерге ушинтип мастер-класс көргөзүп, айтып, эжекелер, жазаңыздар, эжекелер, ушундай нерселердин баарын үй бүлөбүздү сактайлы, үй бүлөбүзгө жакшы нерселер эметтейли. Мындайды кийгенден кийин беркин эчтеке кийгиң келбей калат. Бутуң уже көтөрүлбөй калат жана синтетиканы. Бул сонун нерсе. Эми сыртта чарбада жүрсө эркек киши, ботуна таманына сыз өтсө, аны оорубаганда эмне? Малга чыкса, талаага чыкса, жазап коюш керек ушундайды. Бала чакага дагы, өзүңүздөргө дагы, аял кишиге өзгөчө бул жакшы. Ушуну да белдемчиге, белине дагы кийиз жасаса болот. Мынакей. Видео узак болуп кетсе, эжекелер тартынбаңыздар. Эмени
бүт эрежесин көргөзбөсөм суроолор көп болот. Эмнени унутуп койдуң, эмнени айткан жоксуң, эмнеге биз билбей калдык, ошол жерин айтып койсоң болмок дегендер болот. Анан кийин мен сиздерге ушуну терең көбүрөөк айтып атам да. Азыр мунун ичинде марля кире элек. Азыр эмесин кескенден кийин акырын ичине колумду салып, бул кире элек. Ичиндеги жүнү мүмкүн даже жумшак мойдон туруп, азыр суу анан самын болуп элек туруп. Мына жерде кошулган жерлери мына согончогун ушинтип массаждап эметип аласыздар. Мынакей эринбеңиздер. Мен берди жиби жок, мен акырын азыр ушалап коеюн. Самын көп, суу көп болгондочу кирбей да коет. Ошон үчүн суусун азайткыла. Мына уже кирбейт. Муну суусун азайтыш керек. Суу азайгандан кийин бул кирет. Анткени суунун ичине агып жүрө берет да. Так. Давайте мен через сеточку кылайын. Мынакей. Өтө көп самын, анан суу болсо кирбей коет. Эми азыр пат кирет. Анан кийин ызык сууга салса болот. Ызык сууга салып дагы илесеңиздер, бир паста бир жарым саатка жетпей бүтүрүп коесуздар. Мен азыр эми съемканы токтотуп, ызык сууга салып дагы сиздерге көргөзөмүн. Басып барып, сууду куюп, сууду уруштурганда эле убакыт өтөт. Ошон үчүн мен видео съемканы токтотуп, анан сиздерге көргөзөмүн. Ызык сууга бир сыра салып алабыз, ичинде шаблонун чыгаргандан кийин. Ичине колду салып, анан могу эмелерди, жыгачтарды көргөзөм. Кантип жыгач менен колдонуш керек. Ичине салып бир паста бүтүрүп коебуз. Кудай буйруса, азыр Кудай тынчтык берсин. Бүтүрүп коебуз. Кирип калды. Мени жышмакалып кирип калды. Бир эле нерсе, бул жиптен коркосуң да. Ошон үчүн шашпаңыздар. Жипти аралаштырганда эжекелер эч бир шашпаңыздар. Ошо жип жагын ошолап эми катуу басса болот. Ошо жанагы 5-6 жашка жеткен баланын денесин кандай ошоласак, ошондой ошолойбуз. Кырын көп баспайбыз. Кыры бири-бирине мынтип кошулуп анан эме болуп калат. Калың болуп калат. Кыр жагына тийбейбиз. Так. Эми мен мындай ойлоп атам да, азыр биз жиптерине тийбейбиз, эчтеке кылбайбыз. Акырын менен кыркып алайлы. Так, мен кайчымда мокуп калыптыр. Так. Окей. Кире жок нерсе. Так. Ичинде марля бар. Марля менен жүндү бөлүп албагыла, жулуп албагыла. Акырын эми массажда бериш керек. Мен колумду ичине салдым. Эжекелер. Акырын ичинде марлясы бар. Марлясын киргизиш үчүн колду ичине салып, колду да мынтип массаждаса, жүн чыгат. Жүннөр бул чыгыш керек. Эми акырын
колдоруңуздар чарчаса же алаканыңарда териси чарчап калса моундай мочалка менен анан могу эме менен сеточка менен жасасаңыздар болот. Анткени сеточка өзү негизи сеточка дагы массаж кылат. Колго караганда ушинтип эметсеңиздер болот. Азыр кирет. Кудайым буйруса азыр кирип калат. Так. Мынакей. Бул жакты да ушундай кылабыз. Эми мен мындай клеенканы алып эле салайын. Нары кыймылдап, бери кыймылдап эме кылат. Жүдөтөт. Эми мындакей. Мына астына суду эми суу кенен ар жакка кетип калат. Суусу жок болсо баары кирет. Өтө көп суу болсо кирбей коет. Жүн ичинде ойноо берет, ага берет. Мынакей азыр мен сетка менен дагы сүрүп аттым, мочалка менен да сүрүп аттым. Но жиптери эми ушуна болуп кириш керек. Эми мындай, бул эме жүн может кирейин деп аткандар, бирок ичиндеги жүн, ичиндеги мынагы рас эмеси жана ламинатты кое бербей жаткандар. Ошон үчүн биз мындай кылабыз. Ичиндеги ламинаттын азыр чыгарабыз. Мындайынан одарып, биягында бирке ушалап, бүт түшүнүп атабыз. Бунун баардыгы вторичный увалка болуп атат. Бирок баары бул еще бүт элек. Тимде сонун быштытып бүттү деп айтпайбыз. Ооба, бул деген кирди, бирок тим эле биздин ойдогудай эмес азырынча. Ошон үчүн биз азыр авайлайбыз. Авайлап кылабыз. Так. Мен перчатка кийбейм, дагы суроо берсеңиздер, эмнеге перчатка кийбейсиңер деп. Кээ бирлер суроо берип калышы мүмкүн, ошон үчүн айтайын, ышык эле айтайын. Мен перчатка кийбейм. Перчатка кийип, бул наркы жылдарды иштесем, колум катуу ооруду, суставдарым катуу ооруду. Анткени перчатка ызыкка салсаң ызык, муздакка чыкса муздак калат. Өтө мындай мага жагымсыз болгондон мен перчатка кийбейм. Негизи перчатка кийем десеңиздер, перчатка кийиңиздер. Кие алсаңыздар, кийиңиздер перчатканы. Мен коркконум азыр бир эле мынагы жүн да, жип кирдиби, кирген жокпу. Калганын баардыгы биринчи увалка болуп, ичиндеги мардычкасы бирке кириптир. Ошон үчүн акырын эмесин чыгарабыз. Мынакей көрдүңүздөрбү? Мен азыр сиздерге дагы түшүндүрүп берейин. Мына пяточкасын көрдүңүздөрбү? Колду саласыздар. Ичиндеги ламинатты ылдый жакка чыгарасыздар. Анан чыгарып туруп, эч нерсени илбей тургандай. Мындай туру. Ошондо ламинатты мындайынан чыгарып, мындай кыласыздар. Эметип чыккан жеңил болот. Эми акырын ичиндеги ламинатты күчкө салбай акырын чыгарыш керек. Ичиндеги марлясы бир аз кириптир, бирок мен ойлойм азыр айтканга эртерээк. Болду. Бул эме бизге азыр кереги жок. Нары коюп коелу. Так. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Эми ушала беребиз. Согончоуну ушала беребиз. Бул азыр бир паста кирип кетет. Ушинтип ушала берсек кирет.
мынакей ошолоп атабыз. Ошолоп ичинде марля сезилип туруу колго. Эми марляны жүн менен кошуп алып кириш үчүн азыр еще эрте айтканга. Так, марлечкасы ичинде кирдиби кирген жокпу биз билбейбиз. Ошон үчүн абдан абайлап, колду да абайлап салып, мынакей көрүнүстөрбү, мен колумду салдым. Ичинде марлясын абайлап, колго илинбесин, секирен, ичинде да секирен. Мен ичинде дагы колумду мынтип эметип атам. Жүндөр жана марляны эметсин деп. Кээ бир жиптер кирбей калышы мүмкүн да. Кээде жашнап калып кетет, кээ бир жерлери кирбей калат. Ошо кирбей калган жерлери кургаганда же курга электе суу кезинде кыркып койсоңуздар болот, кайчы менен кыркып койсоңуздар, ал деген анан кийин көрүнбөй деле калат. Жиптин учу каерде эмне болгону көрүнбөй деле калат. Мен азыр мынакей жип төшөлгөн жери, кошулган жерлерин акырын мынтип ошолоп атам. Эчтемкени кармабайбыз, жипти да мынтип карап көрбөйбүз, кирдиби кирген жокпу деп. Мүмкүн азыр кирип да кетет. Кирбей калган жерлери кирип да кетиши мүмкүн азыр ушола берсе. Ошон үчүн эчтемкесин кармабайбыз. Эми жулбайбыз. Текшерип көрөйүнчү, бул кирдиби кирген жокпу деп. Кереги жок да ошону. Анан кирбей калган жерлерин мына мочалка менен сүрүш керек. Самындап коюп эле анан мочалка менен. Өтө катуу эмес, бирок кыла берсе болот. Кирип кетиши мүмкүн. Ушинтип сүрүп атканда ичиндеги дагы марлялар өзүнчө жүн марляны тешип, марляны жеп коет, ушинтип өзүнө тартып калат, берсе ичине кирип кетет марля. Көрүнбөй да калышы мүмкүн, бирок ал состояние жеткирбейбиз да, марляны таза жеп койгончо. 2 сантиметр эле да, биянан 2 сантиметр, анан эч кыйынчылыгы жок. Кириш керек бул. Мынакей. Негизи ушинтип жипти салгандан кийин калтырып койсо көпкө чейин жип өзү негизи сууду сооруп, анан жүн негизи уже тургандан кийин түздөлүп кылдары, анан жиптин ичине кирип кошулуп калат да, жөн эле монтип турган кезинде деле. Биз азыр баягы съемкага карап мен эметкен жокмун. Бир жарым саат таштап койсоң сонун болот. Сиздер шашпаңыздар. Ушундай эмени чыгаргандан кийин таштап койсо болот. Таштап мындай түздөп туруп коюп койсоң, суусун сарыктырып мынтип кетирип дайнолот. Ушинтип коюп койсоңуздар, жүнү негизи түзүп калат. Ушул ойдон таштап коюш керек. Биз анткени эмеге убакытты карап эле бул жарым саат ушинтип жатып турса жакшы ийленет. Ушинтип мындай көп носкелерди ушул состоянияга мындайынан жийип коюп тургандан кийин биринин артынан бири жасасаң, бир күндө 5 пар жасап койсо болот. Жашнакайга ийилет. Ошон үчүн аноо жипти кошкондон кийин таштап коюңуздар. Кирип калат. Мен азыр убакытка карап эле
ичиндеги марлясын да байлаңыздар. Могу жерде кырларын байкаңыздар. Могу жерде кошулган жерин дагы ушалап, согунчугун да ушалаңыздар. Мынакей. Ушинтип ушалап ичинде колуңузду салып алып, мынтип урматтоймундар, ушундай салып алып. Мынакей. Бул сонун нерсе. Мынакей. Уже толуктуп калды. Бул ушу кире элек, бирок уже немеси жашнакай көрүнүшү жашнакай болуп калды. Эми болсо мындайынан кылабыз. Жанагы кырындагысы могу жери калың болуп калат. Аерге дагы баягы жакшы сүрүлбөй калган нерселерди жакшылап сүрүп алыш керек. Сүрүп, мен жолдошум бутуна кийгизип көрдүм носкилерди. Мен тиги 37 размер кылдым десем жок. Ошо 41 размерге туура келди. Бирөөнү тандап алды, эртең жумушка кийим деп. Узун, биягы узун эме кылгам, ак мериностун. Ой, ошону эле кийем, өтүктүн ичине батып атат, бутумда тизеге чейин жылуу болот экен деп. Ошону тизеге жеткен жок, бирок ошо эмечиде балтыры полный жабылды. Үшүп атам, сыртта жүрөбүз, аны көрүп ошону кийейин дейт да. Эми анча-мынча жиптер меники кирбей калды, бирок мен коркпойм. Кирбеген акырын кесип коем. Основной массасы кирди. Болот, кээ бир жиптер кирбей коет. Много эмеси жиби, жука жиби. Жука, анан шерсть деп мен бирок полу шерсть да, аралаштыргам да. Ошонусу кирген жок, карасы полный шерсть. Кара жип. Ошо кара жипти карасам полный кирип калды. Бир ногу ачыгыраак уюмун кээ бир жерлери кирбей калыптыр. Азыр дагы сүрөмүн, кирип кетиши да мүмкүн да. Мен тийбеймин, карабаймын. Жулуп да көрбөймүн. Кирсе кирди, кирбесе жок. Акырын кыркып коем. Самсалап чыгып калгандарды көргөзбөй. Бүтө эле, жашнакай болуп кирсе, анан кайчы менен иштеп коебуз. Азыр носки формасы бир кызыктай көрүнүп, тягы да биягы дагы бырыш-тырыш болуп, ойлонуп, эмне болду, туура эмес кылдымбы деп мен башында ушинтип ойлогом да. Анан кийин сүрүп, анан киргенден кийин бырышы да жок, эчтемкеси да жок. Ичине полный марля салдык. Ошо марляны азыр ичинен бул жүн бери жака уруп чыгат. Марляны полный захватывать этет. Эле чайнайт. Анан марля болсо жүнгө мындай эластичность берет да. Мындай ала кийистей болуп капкалабайт. Жумшак болот, кургагандан кийин өзгөчө жумшак болуп, бутка жагымдуу болот. Эч жерде өкүбөйт. Мен ошон үчүн марляны көп колдоном. Магазинге, аптека барсаң табасың. Ошонусу жакшы да. Анан марляны кошуп жасасаң, жасаган буюмуң деле жашнакай. Мен өзүм жана маргеланский шелк деп коет, ошону табышы мага тимири аябай оор. Бир сыра телефондорду табып, анан сүйлөшүп, анан кийин акылдашып, анан баасын неметип, издеп анан табамын. Бирок ал материал аябай жакшы. Соода кылам десеңиздер, же өзүңүздөргө бирдемке кылам десеңиздер, жана шарфтарды кылсаңыздар, маргеланский шелк керек. Марля моундай чапан, черми, моундай бут кийимдерге кенен жашнакай сонун эле болот. Кээ бир Россиядагылар полный марлядан жанагы курткалар жасайт, чермилерди жасайт. Анан кызыктуу нерселерди жасайт.
ошон үчүн мына. Эми урматтуу айымдар, түшүнүңүздөр да, мен азыр видеону токтотом. Анткени убактым бир жарым саат убакытты жөнөп экономдойм. Азыр буну ызык сууга салам. Могу ороп туруп. Аябай ызык сууга салам. Бир 10 мүнөт тим коем. Самыны кетет, өзүнчө бул жана жүндөр бирке мындай ачылат. Анткени мен мынтип уйпалаган сайын мындай уйпаланып турду да. Анан эзе алганда жүндөр мындай эметип турат, бири-бирине эметип кирет. Ушул максаттан. Анан кийин ызык суудан чыгарып туруп эле колумду мындайынан салып бүт ушалайм. И мага могул жана убалик менен иштеген кезинде мен видеону саям, сиздерге көргөзөм. Жарым саат эзе алайлы. Тапчыкабыз коюна байпагыбыз мындайынан чыгардым. Эми ушаласы болот. Азыр бат керек болот. Таманы калыңыраак, ошон үчүн көрүнүшүндө чоң болот да. Таманы бүттөрү калыңыраак. Бул жакка караганда 2 эсе калыңыраак. Эми калың кылбасаң да болбойт. Эш керек болот. Самындап алып, анан мен сиздерге көргөзөм деп атам. Мындайкы буга салабыз. Анткени жыгач ичиндеги марлясын тартып кетиш мүмкүн. Мындайынан салып, ичине киргизип, түздүйбүз. Ичине кирди мынакей. Көрүнүздөрбү? Эми айландырып беребиз. Кадриси кирип кетет. Мынакей. Акырын чыгарабыз. Кайра эле ушунун башын, мына көрүнүздөрбү, башын мындайынан салабыз. И могу жерди көрүнүздөрбү? Согунчугун. Эми согунчугун киргизебиз. Мынакей. Мен жашнак болуп кетип калат. Мына кирди. Согунчугу кирди. Эми колубузду салабыз. Дагы. Так, давайте самындайлы. Самындап коюп туруп, анан столго мынтип сүрүп койсо болот. Сиздер стол жок болсо, түз жерге деле сүрүп койсо болот. Же моундай эмени салып, сетканы, столдун үстүнө сеткага эле сүрүп койсоңуздар, жашнак калып калат. Мага сетка кереги жок, анткени мен мындайынан киргизем. Столго сүрүүгө кирип калат. Мынакей. Таманын сүрөбүз. Эң кыйнала турган жери ушул. Дегенде жыртылышы мүмкүн да. Бат жыртылат. Кайсы жерди биз жамайбыз? Ошо мынага бутта чоң бармак тешип чыгат. Ошо жерди аябай эле катуу сүрөбүз. Мынакей. Бул жер катуу болуп калыш керек. Нагрузка келет да. Анан могу пяточкасына да нагрузка келет. Ошончо пяточкасын дагы сүрөбүз. Калган жагын андай деле мындай сүрүп эметпейбиз деле. Колубуз менен эле сүрөбүз да.
кереги жок жүндөрү ушинтип чыгып жок болот. Столдун үстүнө канчасы чыгып атат. Эжекелер канча жүн эме кылып ушинтип иштеп атканда эле жок болот. Эч коркпоңуздар. Мына кирбей калган жүндү деги кийбейбиз. Эме жиптерди тийбейбиз. Ушулай тура берсин. Акырын кыркып коебуз. Чыгып калгандар. Кээ бир жиптер кирбей калат. Кээ бирлер сонун келет. Эчтемкесине кийбиз, кирбей калганын баарын кыркып коебуз. Мына кирип баратат. Буга караганда мына уже канча кирип кетти. Муну ушундай менен коюп коебуз, бул эзал берсин. Анан дагы ойпалайбыз. Ротул биягын деле сүрүп коеюн ызык кезинде. Бул жагында ызык сууга салгандан кийин тиле жышнакай болуп калат. Тилди да угуп ичинде марлясы кирди. Жышнакай так бул жат берсин. Азырынча эчтемкесине тийбейбиз. Эми билинет. Кайсы жип кирди, кайсы жип кирген жок. Кирбей калгандарын баарын кесип салам азыр. Мужан мусталекте кылайын. Так, буну мындай кылабыз. Самындайбыз. İçine girgende marlasının kokosу biz marla yiyip ketse buldu. Hazır içi жақсы kirelek. Бягы киргенден içi kirelek. Ошон үчүн мындайынан акырын киргизебиз. Мындай соғын чугунан өтүп салабыз. Мындай чогултабыз и айландырып беребиз. Ушинтип эле айландырып койсоңуздар, эме күч келбейт өзүңүздөргө. Өзү ызык кезинде тимири жүн бет баста бири-бирине кирип кетет. Эми жанагындай кылып, муну ороюп тастаган. Мынакей пяточкасына, согунчугуна. Мындай болуп туруп көрүңүздөр. Мына. Ошону биз азыр киргизиш керекпиз. Жышнакай болуп кирип калат азыр. Самындайбыз. Көзгө көрүнөлүк кирип кетет да. Мындайынан бир жака кыйчык болуп калбасын. Канча бул жака канча айландырсак, бул жагына да ошончо айландырабыз. Мынакей. Жышнакай айландырабыз. Мынакей. Анан колду салабыз. Кирип калды. Соңчу жышнакай болуп калды. Бул бир аз чыккандай турбадыла. Тургандай нез болуп калды. Киргенде дагы эмеси да сонун болду. Так. Бияктагы эмесин тинтип ошолайбыз. Бир аз көбүрөөк суудан чыккандан кийин көбүрөөк туруп, тигини ызык мойдон кармап эле эметип элем. Негизи эзалдырыш керек. Бунун киргени тиги караганда бат болду. Бир эле жүн болчу. Самсалаган жиптеринен коркпоңуздар, буну тигине келиштиребиз. Сууна кылып.
суу кезинде аябай жашынып алып чайкап, анан кийин бутка кийип, чоң размер болсо делечи. Мен эми мунун баарын эле женский кылган жокмун, мужской кылып атам да, чоң размерде. Бутума кийем, анан могу жерин подъемын көрүш керек. Анткени мындай кылганда ошол жери көбүрөөк кирет да, могу жери кирип кетет. Көбүрөөк кирет, бат кирет. Ошон үчүн мына көрсөтүп бир кыскарып калды. Бирге эркектин буту кирбей калышы мүмкүн. Ошон берди мындай чоюп, өзүңүздөр болжолдоңуздар. Таза мындай кирип кетсе, анда носки болбойт ал. Адамдын буту кенен кирип чыкпаса, анда кызып, андай носки болбойт. Биздики негизи бул носкилер адамдын бутуна жагымдуу. Киргенде дагы жеңил кирип, жеңил чыга тургандай, формасы да бузулбай, ошол носкинин формасын сактап жүрүш керек. Эми эжекелер мына экөө теңдештирип, тең болуш керек. Түшүнүктүү мына жиптер мынтип кыркып салабыз. Мен азыр эфирде муну кылбай эле коеюн. Мынакей, ушинтип мунун баары ушундай болот. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Мына урматтуу айымдар, носки дайын болду. Бир аз могу жагын дагы илеп коем. Азыр мен 5 литр суу куям, ызык суу. Ичине уксус куям. Дагы жарым саат тим коем. Анан жарым сааттан кийин муну чыгарам. Эмесин суусун чайкап, уксусту кетирип туруп, анан кийин жайып коем. Анан эртең, Кудай буйруса, эртең анан дагы көрөбүз. Жиптердин баарын кыркамын мен. Просто кыркканымды көргөзбөй эле коеюн, убакытты алдырбай эле баарыңыздардын түшүнүктүү болуп атат. Бирди мындайынан түздөп коебуз. Анткени нары кармап, бери кармап, немецалык мындайынан коебуз. Бири-бирине тең болуш керек. Теңдейбиз, экөө тең эле болуп туруп, берин түздөп коебуз. Анткени бирде чыгып кеткен марлялар да бар. Негизи мындай марлясы көрүнүп атат. Бизге андай керек жок дегенде марляны могу жерге чейин эле кылсаңыздар болот. Бирде марля мына көрүнүп атат. Бирок эчтеме болбойт. Биз эми муну как рабочий вариант кылдык, туурабы? Эми эжекелер рабочий вариант. Бирок ушуну кийип туруп анан өтүгүнө батса буту, конокко деле кирбеңиздер. Жыргалдай, уядай. Күн эшикте суук болсо, биздин жакындарыбыздын буттары ушундай жылуу носкилерди кийсе, бул азыр катуу болуп туруп, кургагандан кийин жумшак, чынакы болуп калат. Азыр мен да бутума кийип эметемин. Кеченки жасаган азыр носкини көргөзөйүн сиздерге. Кече ушу мастер-классын съемка кылганбыз. Ошону да көрсөңүздөр болот. Бунун ичинде көрсөңүздөр, бирде марля жок. Марля бир гана мына таманында. Жүн, марля жүн. Мынакей. Мен биягын кескен жокмун. Аталап ушундай, мен кээде ушундай жактырам да, бул ручная работа деп көргөзүп, ооба ушундай болот. Ар бир грамм жүндү биз сактайбыз деп ушундай бир тема көтөрүлгөндө, ушундай эмелерди биягын кыркпайбыз. Анан кээде мындай кылып түп-түз кылып кесип коебуз. Анын ичиндеги марлясы көрүнөт, эчтеке болбойт. Бул эми рабочий вариант. Өтүктүн ичине кийген марляны эметсе болот. Жок, мага марля жакпай жатат, көрүнүп атат десеңиздер, мындай. Бирок негизи кургагандан кийин мына марля мынтип агарып деле эметпейт, көрүнбөйт деле калат. Андай деле страшно көрүнбөйт. Жок десеңиздер, бир мындай тигип койсо болот. Эметсеңиздер, дагы экинчисин кылганда марлясын бирге чейин эле кылсаңыздар болот. Мен аталап марляны мындай полный кылдым. Бул эми мындай
рабочий вариант өтүктүн ичинен, резина өтүктүн ичине же кирзовый өтүктүн ичине же галоштун ичине кийгенге биягы көрүнбөйт эле, шым болот да бул жерде. Ичинен дагы марля баары бир эмесин берет, жумшагыдыгын берет да, катуу болбойт калдайып. Урматтуу айымдар, ушу мастер-класска көңүл буруп коюңуздар, бизге катталыңыздар, биз менен бирге болуңуздар, биздин YouTube каналды караңыздар, башкаларга да эметиңиздер. Саламатта болуңуздар.